Бишкекте университеттин сейфинен $50.000 уурдалган, шектөөлөр кармалды. 29 январда Анкара көчөсүндөгү университеттердин биринин имаратына белгисиз адамдар кирип келип, сейфти бузуп, андан $50.000 алып кетишкен. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин уурулук беренеси боюнча иш козголду. Укук коргоочулар шектөөлөрдүн өздүгүн такташты. Алар 33, 31, 40, 45 жаштагы жарандар болуп чыкты. Алар Бишкек шейптин атайын бөлүгүнүн жоокерлеринин жардамы менен кармалып, УКЖга киргизилди. Укук коргоочулар кармалгандар Ысык Көл облусунда ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар экенин аныкташкан. Милиция бул кылмышкерлердин колунан жабыр тапкандарды төмөнкү номерлерге кайрылууну суранат. 0703 33 32 01 031 25 44 116 же күнү түнү кыска номер 102. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чынын айтсам, ушул видеону көрүп алып, мындай көзүмө жаш алгым келди. Биринчи жолу көрүп атам, биринчи жолу ат ээсин акыркы сапарга узатууга, сөөгүн көмүүгө баратканда атын кошо ээрчитип алганынчы. Билбейм, ээсинин жок экенин ошо ат дагы сезсе керек. Кеп ошо өткөндө Бөрлүү командасынын каза болгон оюнчусу Мирлан Страждинов тууралуу болуп атат да. Ал улакчыны мен мындай катардагы эле оюнчу деп көргөн болчумун. Кийин УТРК спорт каналына берген интервьюларын, Фейсбуктагы, Инстаграмдагы баракчаларын көрүп, Көк Бөрө Федерациясы тараткан маалыматтарды көрүп, чындыгында өтө тажрыйбалуу улакчы болгонун, жакшы адам болгонун көрүп дагы бир аябай ич ачышты. Артында чээдей болгон 3 баласы калды, жубайы калды дегендей, өзү дагы маектеринде атасынан эрте ажыраганын айткан экен. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, бул факты боюнча ошол Бүркүт командасынын оюнчусу, анан оюндун калысы кармалды. Учурда тергөө жүрүп атат. Эч кимди баягы алдын ала күнөөлөгөнгө болбойт. Органдар тиешелүү иштерин алып барат. А менин ошо байкаганым, бул ошо атты көрүп алып, командасы дагы туура кылыптыр. Мирлан минген ат. Акыркы сапар узатууга чогуу барган жакшы болуптур. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Менин үнүмө кулак түрелим, бул жалган күнөө сынак билемин. Ырчы Мирлан Байыковдун атасы кайтыш болду. Кечээ 13 мартта Ырчы Мирлан Байыковдун атасы Байык уулу Бейшиналы 69 жашында оорудан улам каза болду. Бул маалыматты бүгүн 14 мартта Сереп медиа маалымат агенттигине Ырчынын жубайы тастыктады. Атабыз умра сапарынан келгенине аз эле болгон, ооруканадан чыкканына 2 күн болгондо кечээ каза болуп калды. Баарыбыз үчүн күтүүсүз оор кабар болду. Бүгүн өзү туулуп өскөн Туркен айылында жерге берилди дейт Ырчынын жубайы. Каналыбыздын жалпы
эмгек жамааты Мирлан Баековго жана жакындарына көңүл Ош базарында транспорт департаментинин кызматкери менен айдоочу мушташып жатканы тартылган. Пикир келишпестик эмнеден келип чыкканы азырынча белгисиз. Булак Седепкежи. Бишкек шаарында жылуулук берүү 17 мартта токтотулат деп билдиришти мэриянын маалымат кызматынан.